Саламатсыңарбы 3 класстын окуучулары? Эгерде сабакка даяр болгон болсоңор, анда кыргыз тили сабагын баштадык. Дептерибизди ачып, бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Аягон айынын 25-и бүгүн кайталоо сабагы. Урматтуу окуучулар, келгиле бул буюмдардын атын атагыла. Бул эмне? Экранда силер эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар. Бул кандай аталат? Ойлонобуз. Бул туш кийиз. Кайталайбыз балдар. Бул туш кийиз. Бул эмне? Азаматсыңар, бул сандык. Бул эмне? Бул шырдак. Кайталайбыз балдар. Бул сандык. Бул шырдак. Урматтуу окуучулар, экрандагы сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде ким эмне кылып жатат деген суроого жооп беребиз. Кана биринчи сүрөттү карайбыз балдар. Бул жерде эмне кылып жатат? Бөлмөнү жыйнап жатышат. Балдар бөлмөнү жыйнап жатышат. Экинчи сүрөткө карагылачы. Эмне кылып жатат? Кыз эмне кылып жатат? Жашылча алып жатат. Жашылча алып жатат. Үчүнчү сүрөткө карайбыз. Бул кыз эмне кылып жатат? Бул кыз идиш жууп жатат. Бул бала эмне кылып жатат? Бул бала таштанды төгүп жатат. Кийинки сүрөткө карагылачы, 5-чи сүрөткө карайбыз. Бул сүрөткө бул бала эмне кылып жатат? Төшөк жыйнап жатат. Кийинки сүрөткө карагыла. Эми апасы менен кызы эмне кылып жатышат? Тамак даярдап жатышат. Мына биз силер менен бирге эмне кылып жатат деген суроого жооп берип, сүрөттөр боюнча көнүгүү иштедик. Китебиңерди ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Бул жерде сөздөргө ка, ды, да, дан мүчөлөрүн улап жазгыла. Дептериңерди ачкыла. Биринчи көнүгүү деп жазып алабыз. Эми бул боштуктарга мына ушул жогорудагы мүчөлөрдү коюп жазабыз. Атам жумушка барат. Апам бөбөгүмдү бала бакчага алып барат. Эми бул жерге силер бул жердеги жогорудагы мүчөлөрдү коюп көргүлөчү. Мен чоң атам жакшы көрөм. Кимди жакшы көрөсүң? Чоң атамды. Демек бул жерге ды мүчөсүн коебуз. Мен чоң атамды жакшы көрөм. Эмнени китепканадан алдым? Китепти. Китепти кайдан алдык? Китепканадан алдым. Иниң канчанчы класста окуйт? Иним 2-чи класста окуйт. 6-чы сүйлөмдү карагыла. Кайда ойноду? Досум короодо ойноду. Мен тапшырма кайсы мүчөнү койсок туура болот? Тапшырманы, бул ды мүчөсүнүн өзгөргөн варианты. Эмнени аткардым? Тапшырманы аткардым. Бул экранда көрүнүп турган сүйлөмдөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Теманы улантабыз. Экинчи көнүгүүнү аткарабыз. Бул жерге төмөнкү сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп жазгыла. Белек беребиз, ырдайбыз, көңүлдүү өткөрөбүз, кубанычтуу, кооз гүлдесте, куттуктайбыз, чай ичебиз, торт деген сөздөр берилиптир. Эми биз буларды катыштырып сүйлөм түзөбүз. Белек беребиз. Сүйлөм түзүп көргүлөчү. Биз белек беребиз. Ырдайбыз. Ыр сабагында ырдайбыз. Көңүлдүү өткөрөбүз деген сөзгө сүйлөм түзөбүз. Сөз айкашына. Майрамдарды көңүлдүү өткөрөбүз. Кубанычтуу деген сөз сүйлөм түзүп көрсөк. Мектептен кубанычтуу келдим. Кооз гүлдесте.
Кана кооз гүлдесте деген сөзгө сүйлөм түзүп көргүлөчү. Мугалимге кооз гүлдесте бердик. Куттуктайбыз. Туулган күнүң менен куттуктайбыз. Чай ичебиз. Чогуу чай ичебиз. Бизде акыркы сөз калды, бул торт деген сөз. Сүйлөм түзүп көрөбүз. Апам торт жасады. Азаматсыңар, эми бул сүйлөмдөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Диалог окуйбуз. Кана окуу китебиңерди колуңарга кармап, бул диалогду сөзсүз түрдө окуп чыккыла. Настя. Бул биздин үй бүлө. Айдай. Бул ким? Настя. Бул менин атам, ал айдоочу. Бул сенин эжеңби? Ооба, эжем. Ал студент. Эжем Славян университетинде окуйт. Бул агаңбы? Жок, бул менин досум. Кана урматтуу окуучулар, силер дагы өз алдыңарча үй бүлөңөрдү тааныштырып, диалог түзүп көргүлө. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү сабакта биз силер менен бир канча көнүгүүлөрдү иштедик. Буюмдардын кыргызча аталышы менен тааныштык. Ошондой эле диалог окудук. Үйгө тапшырма 4-күнүгүү туура келген сүйлөмдөрдү туташтырып жазып чыккыла. Ушуну менен биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.